بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا إلى طريق السنة والجماعة بفضله العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. Урматтуу окуучулар, Кудай Тааланын каалоо менен, Кудай Тааланын топук берүүсү менен, Кудай Тааланын жардамы менен биз бүгүн Мухтасарул Викоя аттуу китептин Даарат китебинен сабагыбызды баштап атабыз. Кудай Таалан ушул китепти акырына чейин окуп чыгып, ушунан туура түшүнүк алып, жана башкаларга жеткирип, ошондой эле жашообузга сиңирип, амал кылууга бардыгыбызга мүмкүнчүлүк берген болсун. Урматтуу окуучулар, шарияттагы амалдар 5ке бөлүнөт. Биринчиси ишенимге тиешелүү, акыйда илимине тиешелүү амалдар. Кудай Таалага, периштелерине, акырет күнүнө, маңдайыбызга жазылган нерселердин жакшы жаманы Аллах тарабынан экендигине, мына ушундай акыйдага тиешелүү нерселер. Экинчиси адепке тиешелүү нерселер. Биз муну тасаввуф деп коебуз. Тасаввуф илимине тиешелүү. Үчүнчүсү ибадаттарга тиешелүү. Төртүнчүсү муамалатка тиешелүү. Бешинчиси жазаларга тиешелүү болот. Бул китепте ишеним менен адеп маселелерин камтыбагандыктан алар тууралуу сөз кылбайбыз. Себеби бул китепте акыйда жөнүндө, тасаввуф жөнүндө сөз болбойт. Эми ибадаттар эмне дедик? 5ке бөлүнөт. Экинчи түрү ибадаттар эле, ибадаттар 5ке бөлүнөт. Биринчиси намаз, зекет, орозо, ажылык, жихад, жолго чыгуу. Мамилелер, муамалат дагы 5ке бөлүнөт. Соода сатык, нике, соттошуу, аманат боюнча жана мурас илми. Жазалар дагы 5ке бөлүнөт. Өч алуу, уурулуктун жазасы, зынанын жазасы, жалаанын жазасы жана динден чыгуунун жазасы. Шариатта ибадатка өзгөчө маани берилгендиктен ибадатка тиешелүү болгон маселелерди китептин ээси эң биринчи келтирип жатат. Ибадаттардын арасынан намаз окуу исламдын эң улуу түркүгү болгондуктан, Куранда жана хадистерде имандан кийин дароо эле айтылгандыктан, намазга тиешелүү маселелерди китептин жазуучусу биринчи катарга коюп жатат. Себеби айтканыбыздай намаз, урматтуу окуучулар, намаз исламдагы 5 рүкүндүн, 5 түркүктүн бири болуп эсептелет. Ушул 5 түркүктүн арасынан эң биринчиси эгер келиме боло турган болсо, биз өмүрүбүздө чын жүрөктөн ишеним менен бир жолу келимени айтып кое турган болсок, иманга келебиз, имандуу болобуз. Орозобуз ооруп калган кезибизде, же сапарда экен кезибизде тутпай койсок болот, кийин казасын тутуп беребиз. Ажылыкты дагы ошондой, эгерде акчабыз жок болсо, ажылык бизге милдет эмес. Ооруп калган болсо, бунун да эле милдети мойнубуздан түшөт. Кедей боло турган болсок же ооруп калсак. Ошол сыяктуу эле зекет дагы, эгерде биз кедей болсок, мойнубузга милдет болбой калат. Бирок күндө 5 жолу мойнубуздан түшпөй кайталана турган жападан жалгыз ибадат бул намаз болуп эсептелет. Намаз диндин түркүгү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: кимде ким намазды тургузса, ал динин тургузуптур. Кимде ким намазды таштаса, намазга кош көңүлдүк кылса, намаз окубай турган болсо, ал динин бузуптур деп. Намаз ибадаттардын эң абзели. Намаз ибадаттардын эң жакшысы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кандай кыйынчылык башына келген кезде эң алгач намазга кайрылат эле. Себеби биздин жашообуздун бардыгы бул Аллахтын каалоо менен, Аллахтын кудретинин астында, азаматынын улуулугунун астында болот. Биздин балдарыбыз, кыздарыбыз, өмүр жолдошторубуз, байлыгыбыз, бийлигибиз, жашообуз, кыскасы бардыгы Аллах Таалага көз каранды. Мына ошол себептен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын башына түйшүк келген кезде эң алгач Кудай Таалага кайрылат эле. Анткени
Құдай Таала жөнгө салган нерсени, Құдай Таала иреттеп тартипке салган нерсени эч ким буза албайт, эч ким жолдон кайтара албайт. Құдай Таала эгерде жалбарып Құдай Тааладан сурасак, Құдайым менин уулумду түз жолго түшүр, имандуу жолго түшүр десек, аны Құдай Таала иман жолуна түшүрсө, аны эч бир азгыртып кете албайт. Ол кыскасы биздин жашообуз бардыгы Құдай Таалага көз каранды. Ошол себептен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы эң эле алгач эмне кылат де, башына бир түйшүк келген кезде Құдай Таалага кайрылат эле. Намаз, урматтуу окуучулар, намаз бул шипа. Адам баласынын жан дүйнөсүнү тазарта турган бир ибадат болуп эсептелет. Намаз окуган адамдын барган сайын жүрөгүндөгү кек, көр албастык, жаман ойлор бардыгы тазалана баштайт. Кала берсе адамдын ооруна дагы шипа болот. Аби Хурайра радияллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан риваят кылган бир хадис бар. Аби Хурайра айтат, мен намаз окуп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жанына келип отурдум дейт. Отурганында пайгамбар айтты дейт: "Я Аба Хурайра, ишкамаддарт, сенин ичиң ооруп атабы? Сен ичиң ооруп атабы?" дегенде, "Ооба Алланын элчиси" дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Салли фа инна фис салати шифа." Сен намазыңды окугун. Сен намазыңды окугун, ошол намазыңды окугандыгың сага шифа берет деди. Карасаңыз, бул тек гана биздин жан дүйнөбүзгө эмес, ден соолугубузга дагы шифа боло турган бир амалдардан болот. Ошондуктан намазга ислам дининде өтө көп эмне берилген? Маани берилген. Ошондуктан китептин жазуучусу дагы намазга тиешелүү болгон нерсени эң алдынга койду. Мына ошол намазга тиешелүү болгон амалдардын арасынан даарат намаздын ачкычы болгондуктан эң эле биринчи даарат тууралуу кеп калган китебинде. Китебинде эмне деди? Китабут тахарати деп баштады. Даарат китеби деп, тазалыктын китеби деп. Урматтуу окуучулар, биз Мухтасарул Кудри аттуу китептен сабак өткөнбүз. Кээ бир нерселерди ошол жактан карап алсаңыздар жакшы болот. Мында кайра майдалап отурбайлы. Китап деген сөздүн лексикалык маанисин ошол жактан карап алыңыздар. Тахарат деген сөздүн лексикалык маанисини бул жерде темабыз түшүнүктүү болуш үчүн биз айта кетели. Даарат деген сөз биздин кыргыз тилинде даарат деп коебуз. Бул даарат деген сөз араптардын тахарат деген сөздөн келип алынган сөз. Даараттын лексикалык мааниси жөн эле тазалык. Бул кийимдин тазалыгы, дененин тазалыгы, кыскасы тазалык деген маанини туюнтат. Ал эми шариаттагы мааниси тууралуу биздин улуу устаздарыбыз, аалымдар эки түр эмне айтышкан? Аныктама айтышкан. Ал аныктамалардын бири бул шариат көрсөткөн, шариат дайында белгилеген мүчөлөрдү шариат көрсөткөн ыкма менен, эреже менен, жол менен жууп тазалауду айтат. Бул жанагы эмнеде? Үч мүчөнү жууп башка мас тартууну айтат дейт. Кээ бир аалымдарыбыз ушундай аныктама берген. Ал эми кээ бир аалымдарыбыз жалпысынан эле көзгө көрүнгөн жана көрүнбөгөн чыныгы жана хукмий нажасаттардан тазаланууду айтат. Мына ушул аныктама толугураак болот. Анткени биз бул китептин ичинде, Китабут Тахараттын даарат китебинин ичинде тек гана жанагы үч мүчөнү жууп башыбызга мас тартуу жөнүндө эмес, кудукту кантип болганса тазалайбыз, терини кантип тазалайбыз жана башка темалар дагы бул китептин ичинде козголот. Мына ушундуктан экинчи айткан аныктама эмне болот? Туурараак болот. Даараттын дагы урматтуу окуучулар 3 түрү бар. Парз даарат болот. Мисалга намаз үчүн даарат алуу. Даараты жок адамдын намаз үчүн даарат алуусу, намаз окуу үчүн. Же дааратсыз аткаруу мүмкүн эмес болгон ибадат үчүн даарат алуу милдет дейли жалпысынан. Экинчиси важип даарат болот. Важип даарат дегени биздин ажыкелерибиз бардыгы каяка барат? Ажылыкка барат. Мына ошол жерде таваф деп коет. Үйдө айланып таваф кылышат. Ошол тавафты даарат менен аткаруу бул важип амалдардан. Үчүнчүсү даарат алуу мустахаб бол. Кайсы учурларда десе, кечинде жаткан кезибизде уктоодун астында даарат алуубуз. Дайыма даарат менен жүрүү үчүн даарат алуубуз. Гыйбат кылгандан кийин даарат алуубуз. Ушак кылгандан кийин, ушак сүйлөгөндөн кийин даарат алуубуз. Калп айткандан кийин даарат алуу, өлүктү жуу үчүн даарат алуу, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын шаарына Мадинада пайгамбарды зыярат кылуу үчүн даарат алуу, намаздын сыртында каткырып күлгөндөн кийин даарат алуу, мына булар жана башка ушундай амалдар бар. Ушул амалдарда эмне болот экен? Даарат алуу мустахаб болуп эсептелет.
Эми урматтуу окуучулар, китепке кайталы. Китептин жазуучусу мынтип айтты: Фардул вудуи гъаслул вajhi минаш-ша'ри илал узуни ва асфали-закар. Даараттын фарзы жүздү жуу, адатта чачтын өсүүсү бүткөн жерден, аяктаган жерден баштап, эки кулактын жумшагына чейин жана эйиктин астына чейин дейт. Парз деп бекем, кескин далил, аят, башкача айтканда аят жана мутаватир хадис менен аткарылуусу милдет болгон амалды айтат. Шариатта парздын өкүмү ким аткарса сооп алат. Ал эми кимде ким аны аткарбаса жазаланат. Аны парз экендигин таңа турган болсо динден чыгып кетет. Кыскасы, парзды өрнөтөт экен, аткарууга милдеттүү болгон амалыбыз болот. Биз аны аткарышыбыз керек. Мына ошол даараттын парздарынын бири эмне дейт? Адатта чачтын өсүүсү бүткөн жерден чыгышы, бүткөн жерден баштап кулактарыбыздын жумшагына чейин, кулактардын жумшагы жуулбайт. Мына кулак менен бактын ортосундагы ачык жер жуулат. Анан эйиктин мындай асты менен ошо көрүнө турган жер эмне кылынат экен? Жуу фарз болот. Ушул жерде китептин жазуучусу өтө бир алым болгондуктан булардын жазган сүйлөмдөрүндө ар биринде өзүнүн бир терең маанилери бар. Ошол маанилерден бири, байкаганыңыздардай, китептин жазуучусу эң алгач минаш-ша'ри деди. Чачтан башталат деди. Чач тараптан. Карасаңыз, болот эле, төмөндөн айтып жокоруга чыкса дагы болот деди. Ушул айткан сөзү менен китептин жазуучусу суудун жокорудан ылдый көздөй агуунун сүннөт экендигин бизге билдирип атат. Ошондуктан жууган кезибизде Мухтасар Кудриде дагы айтканбыз, сууду алган кезде ушундай чекеден куюп ылдыйга агызыш керек. Ылдыйдан өйдө көздөй агызбай. Бул бет. Мына ушул бетти жууган кезде мына көздүн кырлары жана эринди жапкан кезде кайсыл жер көрүнүп кала турган болсо, ошол жерлерди жуу, орунду оозду жапкан кезде эринди жапкан кезде кайсыл жер сыртта калып кала турган болсо, ошол жерлерди жуу фарз болот. Мына ошондуктан ушундай жерлерге маани беришибиз керек. Кыпындай жерге суу тийбей карбаш керек. Эгер кыпындай жерге, кичине эле жерге суу тийбей калса, биздин даратыбыз дарат болуп эсептелбейт. Ошондуктан жанагы лак койгон эжекелер бар. Ошолорду дагы айта турганыбыз, намаз окуган адам лак койбойт. Намаз окуган адам лак койбойт. Себеби анын гусулуна, чоң даратына дагы, кичине даратына дагы анын зыяны бар. Тазалана албайт. Өтө кыйынчылыктарга учурап калат. Ошондуктан имандуу, намаз окуган, Кудай Тааладан корккон эжеке карындаштар лак койбош керек. Даратына эме болот? Дараты дарат болуп эсептелбей калат. Суунун денеге тийүүсүнө эмне тоскоол болсо, аны колдонууга болбойт. Эмнеге? Себеби биздин даратыбыз өтпөй калып, намазыбыз дурус болбой калат. Ошондуктан аябай намаз окуган адамдар абайлаш керек. Андан кийин сүйлөмдө эмне дейт? Ваядайхи ва риджлайхи маамир факайхи ва каабайхи. Жана дараттын фарздарынан эки колун жана эки бутун, чыканактарын жана кызыл ашыктарын кошуп жуу дейт. Албетте биздин аалымдарыбыздын ортосунда 3 имамыбыз жана имам Зуфардын ушул маселеде кайчы пикир бар. Абу Ханифа рахматуллаху алейхи, имам Абу Юсуф рахматуллаху алейхи, имам Мухаммад рахматуллаху алейхимдердин көз караштары боюнча колду жууган кезде чыканак дагы кошулуп жуулат. Колду жууган кезде чыканак кошулуп жуулат. Бутту жууган кезде кызыл ашык кошулуп жуулат. Бирок өзүбүздүн эле мазхабтын аалымдарынын арасынан имам Зуфар рахматуллаху алейхи деген бар. Бул кишинин көз карашы боюнча чыканакка чейин жуулат, чыканак жуулбайт дейт. Ар биринин өзүнүн далили бар. Бул нерсени эмне үчүн айтып атабыз? Биз аалымдарыбыздын ихтилафыны билүүбүз жакшы болот. Канча ихтилафты биле турган болсок, ошончо илимибизге илим кошулат. Ошончолук дагы биздин маалыматыбыз көбөйөт. Ошончо терең түшүнө баштайбыз дагы. Ушул жерде дагы мына талаштардын бири ушул маселеде бар. Ар биринин өзүнүн далили бар. Албетте 3 имамдын далили бул жерде имам Зуфардын далилине караганда күчтүү. Мына ошондуктан китептерибизде эмне? Чыканакты кошуп жуат, кызыл ашыкты кошуп жуат деген келген. Эми бул калган жагыны шархтарда дагы иншалла өтөбүз. Азыр бул жерде сөздү узартпайлы.
Wa mashurub irasihi. Jana daratın farzlarının biri başının 1/4 bölügüne mas tartуу deydi. Başının 1/4 bölügünü. Masah degen söz suulangan koldu bir yerге тийгизүүнү, сүртүүнү ne деп koyuyor? Masah деп koyuyor. Mına ошол mas tartуу дегенде колубузду суулап туруп, башыбыздын 1/4 бөлүгү кайсыл тарабы болбосун, кыскасы 1/4 бөлүгүнө mas тартып коюубуз бул фарз болуп эсептелет. Себеби Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ырык хадисинде келген, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам маңдай чачына mas тартты дейт да. Ошо маңдай чачы дал ошол баштын неси болот экен? 1/4 бөлүгү болуп эсептелет. Ушул хадис менен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Кур'андагы вамсаху бируусикум, силер башыңарга mas тарткыла деген аятты чечмелеп берген, бизге баяндап берген. Ошондуктан баштын 1/4 бөлүгүнө mas тартуу эмне экен? Фарз болуп эсептелет. Wa kulli ma yasturul basharata min al-lihyati. Жана дараттын фарздарынын бири бетти жаап турган сакалдын баарына толук не кылыш керек? Mas тартуу дейт. Урматтуу окуучулар, сакал эки түр болот. Суюк сакалы болот, асты көрүнүп турган. Анан коюу сакалы болот. Суюк сакалы түйүнө чейин аны жуу милдет. Түйү көрүнүп калып турган сакал болсо аны жууш милдет болуп калат. Ал эми коюу сакал боло турган болсо, аалымдарыбыз бир канча пикир айтышкан. Кээ бир пикирлер боюнча 1/4 бөлүгүнө mas тартуу дейт. Кээ бирлери толук mas тартуу дейт. Кыскасы бир канча пикирлер айтылып келген. Мына ошол пикирлердин арасынан Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин эң акыркы айткан сөзү эмне экен? Ошол сакал, коюу сакалдын жанагы бетти жауып турган өлчөмүнү сыртını эмне кылып жуу керек дейт. Түйүнө чейин суу жеткирип эмес, мына ошонун сыртını жуу милдет деген сөз айтылган. Бул Абу Ханифанын эң акыркы сөзү, фатва дагы дал мына ушуга берилген. Албетте бул биздин китебибизде, бул аалымыбыздын көз карашы боюнча сакалга эмне деген? Mas тартуу керек деген. Жуу тууралуу сөз кылган эмес. Ошондуктан биз жанагы башка китептерди мына Фатхул Баби Инаяны, Раддул Махтарды, Бадаиус Санаини ачып карай турган болсок, эмне дейт? Жууш керек дейт. Мына ошондуктан коюу сакалы бар ага-инилерибизге айта турган сөзүбүз, mas эле тартып койбой, сакалыбызды эмне кылалы? Жанагы жауып турган, бетти жаап турган өлчөмүнүн не кылалы? Сыртыны жуалы. Аллахым бардыгыбызга ушул айтылган фарздар менен амал кылууга тауфик берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.